Баянымды Аллахтын ысмы менен баштаймын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Ошентип Мусага Аллах Таала мындай деди: Сен ыйык Туа өрөөнүндө турасың. Мен Аллахмын. Эч бир сыйынууга татыктуу Кудай жок. Жалгыз мен гана бармын. Демек, өзүмө ибадат кыл. Жана мени эстөө үчүн намаз оку. Ар бир жан өз кылмышына жооп алыш үчүн кыямат сөзсүз келет. Бирок мен анын болоор убактысын сыр кылып койдум. О Муса, сени кыяматтык дин ишинен ага ишенбеген жана өз каалоосуна ээрчиген адамдар тосуп койбосун. Анда бактысыз болуп каласың. Муса чокоюн чечти. Эмне кыларын билбей, тулку бою титиреп туруп калды. Анан Аллах Таала менен Мусанын арасында мындай сүйлөшүү болду. Оң колуңдагы эмне, о Муса? Бул менин таягым. Мен ага таянамын. Жана койлорума аны менен жалбырактарды күүп беремин. Жана башка максаттарга да пайдаланамын. О Муса, ошол таягыңды жерге таштагын. Муса аса таягын жерге таштады эле, ал чоң жыланга айланып калды. Бутунун астында чоң жыланды көргөндө артына карабай качып жөнөдү. Анан ага Аллах Таала мындай деди: Эй Муса, эч коркпой жыланды колуңа ал. Биз аны абалкы кейпине келтирип коебуз. Муса жыланды колуна алды эле, ал кайра эле аса таякка айланып калды. Аллах Таала Мусага дагы мындай деп буйрду: Колуңду колтугуңа кат, жамандыгы жок, ак нурдуу болуп чыгат. Бул сен үчүн дагы бир можиза. Муса колдорун колтугуна кысып, кайра чыгарды эле, экөөнүн тең аппак нур тарады. Кайра колун бооруна кысканда, өз абалына келип, өзү дагы коркпой калды. Анан Аллах Таала айтты: Фараонго барып, аны динге чакыр. Ал чектен чыгып кетти. Анда Муса: О Раббим, мен алардан бирин байкабай өлтүрүп алган элем. Барсам, мени да өлтүрүп коюуларынан коркомун. О Раббим, мен тегиз сүйлөй албаймын. Дилимдеги түйүндү чечип кой. Адамдар сөзүмдү түшүнчүдөй болсун. Мага агам Харунду жардамчы пайгамбар кыл. О Раббим, ал жакшы сүйлөйт деп сурады. Аллах Таала анын суроосун кабыл кылып, бардык сураганын берди. Ошентип Муса Аллахтын улуу пайгамбары болуп, андан улуу оозыйпаларды алып, фараонду даават кылганы Мисирге жөнөп кетти. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك
إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين Musa Misir жолунда бара жатып терең ойго батты. Аллах Таала фараонду жумшак сөздөр менен динге чакыр деди. Бул озуйпаны аткара алар бекенми? Роббим мени Бану Исраилди кулчулуктан куткарууга буйурду. О Раббим, өзүң жардам бербесең, бул оор озуйпаларды аткара албаймын. Musa, o balam. Sen anda Allah'tın peygambarı bolup tursun da. Allah seni ezilgen Banu İsrail'di Faraon'un kolundan azat kılуу üçün jibiriptir. Allah duаңды kabul alıp Harundu jardamчы kılıp bергeni de jakşı boluptur. Güçlü bolosуңар. Demek Allah Harundu da peygamber kılıptır da. Kanday baktumun. Eki balam teң peygamber. أصبحتما نبيين. Бирок Faraon bilip kalsa ne olur eken? Allah Taala vahiy kılıp, men siler menenmin. Silerge hiç kim jana hiç nerse ziyan jetkire albayt dep aytıptır. Allah uluk. Al barынан güçlü. Анда тобокел кылып, Фараонду жумшак сөздөр менен даават кылгыла. Балким Аллах тестеп коркуп калаттыр. Musa, Misirge koş geldin o Musa. Musa deybi, çın ele özü o. O Musa geliptir. Musa, Misirge koş geldin. Musa. O Musa geliptir. Misirge hoş geldin. Ne deysin? Banu İsrail'de kulçuluktan boşot deysin mi? Alar menin kuldarım. Atamdan kalgan mülküm. Alar Allah'tın kuldarı deysin mi? Alamdardın Rabbisi degenin kim? Ey Musa? Musa, al бүткүл ааламдын, асмандар жана жердин жаратуучусу, эгер билсеңер, dedi. Муну угуп жатасыңарбы?
Фараондун чылдыңдаганына карабай, Муса ага жумшак сүйлөдү жана Аллах силердин жана мурунку ата-бабаңардын Раббиси деп жооп берди. О, адамдар, булар пайгамбар эмес эле, накта жиндилер экен. Муса сөзүн улантты. Роббим чыгыштын, батыштын жана бардык нерселердин Раббиси. Эгер акылыңарды иштетсеңер. Ушунча жыл качып жүргөндөн кийин ушул маанисиз сөздү таап келдиңби? Эй Муса, сен Нилде таштанды болуп акканда биз куткарбадык беле? Сен алсыз, бечара кезиңде мен тарбиялабадым беле? Менин тамагымды жеп, адам болуп, менин төшөгүмдө жатып чоңойбодуң беле? Жакшылыгым сени көр кылдыбы? Муса мындай деп жооп берди. Мени сарайда бактым деп жатасың. Ошол эле маалда 100 миңдеген туугандарымды акысыз иштетип байыганыңды танасыңбы? Сен эмес ошол бир мисирликти өлтүрүп, жазадан качып жүргөн. Муса айтты. Мен ал ишти байкоосуздан кылган элем. Анан мени өлтүрүп коюшуңардан коркуп качып кеттим. Кийин мени Аллах Таала пайгамбар кылды деди. Сен Кудайыма ыйман келтиргиле деп жатасың. Анда эмне үчүн абалкы замандагылар Кудайыңа ыйман келтирген эмес? Муса мындай деди. Абалкы муундардын абалын Аллах билет. Ал өз китебинде баарын айтып берген. Эгер менден башканы Кудай тутсаңар, камакта чиритемин, эй Муса. Муса ага айтты. Эгер сага аннык далил көргөзсөмчү? Ал эмне деген далил? Эгер чынчыл болсоң, көргөз тезирээк. أرنا إياه إن كنت من الصادقين. Ay, жогот бул жыланды. Муса көргөзгөн нерселер эмне? Кете бер, эй Муса. Падышам, өчүр добушуңду. Жоголгула бардыгың. Эч кимди көргүм келбейт. Анан Муса аса таягын таштады эле. Килтейген жыланга айланып, фараонго сойлоп барды эле. Фараондун жүзүнөн каны качып, абдырап калды. Жутуп эле салбаптыр да бир жолу. Кутулат элек жексурдан. Муса колун колтугуна кысып, кайра чыгарганда аппак нурдуу болуп, бүт сарайды жаркыратып жиберди. Сен ушунун бардыгын өз көзүң менен көрдүңбү? Албетте да. Мен Шимондагы бир экөөсү менен Мусаны коштоп барган элек да. Ушунун баарын көргөндө фараон эмне кылды анан? Өң алеттен кетип, ыйлап жиберейин деди. Бирок капырчылыгынан тайбады. Демек, фараон бизди азат кылууга аргасыз болот турбайбы? Муса фараондун дал ушул нерсени талап кылып жатат. Эгер фараон аткарбаса, Мусанын Кудайынын каарына калышы анык. Эй, кожоюн, бизге дагы бир аш шарап келтирчи. Эй! Мусанын окуясын айта бербесеңерчи.
фараон муну айтууга тыюу салганын билесиңерби? Жакшына болчу досум. Мисирде бул окуяны сүйлөөгөн адам калган жокко. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم